Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллаху субханала тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағаланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллаху субханала тағала берекелі құтты күнді атқарған барлық ғибадатыңыздарды, дуа тілектерді, Құран зикірлерді, жана жұма намазыңыздарды қабыл қылған болсын. Аллаху субханала тағала Құран кәрімде мындай айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Бұл аятта Аллаху субханала тағала біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың қадір барқын көтеріп, анын урматтап, чындығында Алла Таала өзі дағы пайғамбарға салават айтады, періштелер салават айтады. Мұны ошондуктан, о момун мусулмандар, силер дағы Мухаммад пайғамбарға дайыма салават саламдарды айтып жүргүлө дейт. Чындығында биздин алымдарыбыз бұл аяттын маанисинде Алла Тааладан пайғамбарыбызга болгон салаватты кебирлери Алла Тааланын рахматы, мээрими деп айткан болсо, кебир алымдар болсо, чындыгында Аллах субханала тағала пайғамбарыбызды мактап жаткандыгын белгилешет. Ал эми периштелерден болгон салаваттар бул дуа, истигфар болуп эсептелинет. Ошол эле учурда адамдардын дагы пайгамбарыбызга салават айтканы бул биздин пайгамбарыбызга дуа тилектерди, салават саламдарды тилеген болуп эсептелинет. Мына ошондон биздин мусулмандардын эң негизги дагы бир жакшы аткарган амалдарынын бири бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дайыма салаваттарды айтып жүрүү экен. Пайгамбарга салават айткандын момун мусулманга аябай пайдалары, анын сооптору, анын мөмөлөрү көп. Биздин жан дүйнөбүзгө, акыл пикирибизге, жашообузга берекелерди алып келе турган аябай бир жакшы жан дүйнөнү тазалай турган таасирлерин тийгизе алат. Бул туурасында биз кыскача пайгамбарыбыздын хадистеринен сөз кылып кетсек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Инна афдала айямикум ямул жума, фа аксиру алейя мина салати фихи." Пайгамбарыбыз айтат: "Эң бир жакшы күндөрдүн бири бул жума күнү. Мына ошол жума күнү силер мага көп салават айткыла, ошол силердин айткан салаватыңар мага жетет" дейт. Ошондо бир сахаба: "Я Расулаллах, ва кайфа ту'раду салатуна алейка ва кад аримта" дейт. "Кантип биздин салаватыбыз сизге жетет, сиз бул дүйнөдөн өтүп кеткен болосуз го?" Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инналлаха табарака ва таала, Аллаху субханала ва таала пайгамбарлардын денесин жерге чиритүүгө тыюу салды" дейт. Мына ошондуктан биздин айткан салаваттарыбыз пайгамбарга жетип тургандын мааниси мына ушул болуп эсептелет. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ман салла алейя вахидатан саллаллаху алейхи ашаран" дейт. Ким пайгамбарыбызга бир салават айткан болсо, ал адамга Алла Таала 10 салават айтат дейт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мына ушул сөздөрүнөн тыянак чыгарып, биздин Амр ибн Ас деген радиоллаху анху руаят кылган айткан сөзүндө айтат экен: кимге периштелер дагы 70-тен ашык салаваттарды айткысы келген болсо, ал адам пайгамбарга салават айтсын дейт. Ошондо ага периштелер дагы дайыма салават айтат дейт. Мындайча айтканда биз бул сөздү имам Ахмад руаят кылат экен. Колдон келишинче периштелер дагы бизге салават айтуусун каалаган болсок, биз анда дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салаваттарды айтып жүргөнүбүз өтө пайдалуу болуп эсептелет. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттын пайдаларынын бирөөсү бул салават айткан адамдын кадыр баркы көтөрүлөт. Ошол эле учурда анын кылган кемчиликтерин дагы Алла Таала кечирет дейт. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисинде айтат: "Күндөрдүн бир күндө пайгамбарыбыз сахабаларына чыкканда, аябай баягы жүзү жарык болуп, кубанып чыккандыктан сахабалар сурайт: "Бүгүн аябай кубанып турасыз го, кандай жакшы кабар барбы?" дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Мага ушундай кабар келди. Эгер сенин үммөтүңдөн болгон мусулмандар сага 10 эле салават айткан болсо, Аллаху субханала ва таала
ошол айткан бир салаватына Алла Таала 10 салаватты берип туруп, ошол салават менен 10 сооп берип туруп, анын артынан 10 кылган катачылыгын Алла Таала кечирет деген сөздү айткандыктан мен мына ошол нерсеге кубанып атам деди. Демек биз пайгамбарыбызга бир салават айтсак, Алла Таала бизге 10 салават айтып, анын артынан бизге жакшы бир сооптуу иштерди тартуулайт экен. Андан кийин аябай жакшы бизде хадис бар. Бул хадис болсо дагы, эгер дайыма аткарып жүргөн болсок, адамдын бул жашоодо эмнелер гана окуялар болбойт, кандай гана сыноолорго дуушар болбойт. Мына ошондон биз дайыма Алла Таалага зикир кылып, анын жанында пайгамбарыбызга дайыма салават айтып жүргөн болсок, мына ошол салават айткан адамдын ар кандай кайгы капасын, анын кыйынчылыгын Алла Таала кетирип, бул дүйнөдө, ал эми кыяматта каталарын, күнөөлөрүн кечирет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисинде, бул хадис Туфайл ибн Убай ибн Каб айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түндүн 3/1 болгон учурда силер туруп, Алла Таалага зикир кылып, ибадат кылып, көп зикир кылгыла деп айтат экен. Анткени мына кыямат жакындап калды. Мына ошондуктан биз колдон келсе көптөгөн зикирлерди кылып, ибадаттарды кылалы деп пайгамбарыбыз айтканда дейт. Анан мен айттым дейт ошол учурда: "О Алланын элчиси, мен аябай көп сизге салаваттарды айтам, дубаларды кылам. Ошол менин бир күндүк кылган бата тилегимдин канча үлүшүн сизге арнайын, балки 4/1-инби" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Кул ма ши'та ва ин зитта фа хуа хойрун лак." Каалаганча дуа тилегиңди, салаватыңды айта бер, бирок андан ашырсаң сага абдан жакшы болот дейт. Анда бардык ошо дуа тилектеримди, салаваттарымдын жарымын сизге тартуулаймы десе, пайгамбарыбыз дагы айтат: "Өтө жакшы болот, бирок ашырсаң андан да жакшы" дейт. Анда 3/2-син сизге анда тартуулайын дегенде, пайгамбарыбыз айтат: "Андай болсо жакшы болот эле, андан ашырсаң дагы жакшы болот" дегенде, анан Убай ибн Каб айтат: "Ондо Алланын элчиси, мен бардык эле салаватымды, бардык эле бата дуамды сизге арнадым" десе, пайгамбарыбыз айтат: "Изан, андай болсо тукфа хаммука" дейт. Кайгы капаңды Алла Таала жоюп жок кылат, ва тугфар замбука, сенин күнөөңдү дагы Алла Таала кечирет дейт. Мына ошондон биздин бул дүйнөдөгү негизги жашоодогу максатыбыз бул Алла Тааланын ыраазычылыгын табуу. Алла Таала берген буйруктарды аткарып, тыйган нерселерден тыйылуу болуп, биз бул дүйнөдөн өзүбүздүн кыяматтагы, акыреттеги түбөлүктүү жашоого даярданып жаткандыгыбыздан, мына ошол даярдыктардын бири болгон бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу эң бир жакшы даярдыктардын бири болгондуктан, келиңиздер биз дагы барыбыз колдон келишинче мына ушул пайгамбарга салаваттарды көп айтып туралы. Мына ушул Алла Тааланын бизге намаз кылып берген ибадатындагы эң бир чоң пайдасы, биз жок дегенде бир күндө намаз окуган учурларда пайгамбарга салават айтып турат экенбиз. Андан сырткары дагы биз көп салаваттарды айткан болсок, канчалык айткан сайын мына ошончолук ар бирибизге, үй бүлөбүзгө, жан дүйнөбүзгө, жашообузга өзүнүн дайыма берекесин берип турат экен. Пайгамбарыбызга салават айтуу мына ошол пайгамбарыбыздын шафаатына ээ болууга себепчи болот экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Иза сами'тумул муаззина", биз дайыма баягы 5 убакыт намаз болгондо дайыма азан айтып турат азанчыларыбыз. Пайгамбарыбыз айтат: "Мына ошол азанчынын азан айтып атканын уккан болсоңор, силер азанчынын аркасынан өзүңөр кайталагыла. Андан кийин мага 10 салаваттарды айткыла. Андан кийин Алла Тааладан мага василаны сурагыла" дейт. Васила деген бул манзилатун фил жанна дейт. Бейиштеги бир өтө кадыр бартуу орун экен. Ал момун мусулманга дагы берилет экен дагы. Ал орун, Кудай буйрса, ал орунду мага Алла Таала берет дейт пайгамбарыбыз. Мына ошол берүүнү дагы силер мага сурагыла деп пайгамбарыбыз айтып атат. Ким мага ушул орунду, бийик даражалуу орунду, василаны сураган болсо, халлат лаху шафаати, ал адамга менин шафаатым важип болот дейт пайгамбарыбыз. Мына ошондон биз пайгамбарга салават айткан сайын, пайгамбардын шафааты момун мусулманга милдеттүү болуп эсептелип калат. Башка бир хадисте ушул мааниде пайгамбарыбыз айтат: "Ман салла алейя хина юсбихи ашран", ким эртең менен турганда мага 10 салават, кечинде 10 салават айткан болсо, адракату шафаати яумал кияма, кыяматта ага менин шафаатым жетет дейт.
мына ошондуктан бардык момун мусулмандар мына ушул пайгамбарыбыздын сөздөрүнүн негизинде дайыма көп салаваттарды айтууну адат кылгандыгы мына ушул себептен деп эсептелинет. Биз салават айтканда ошол салават айткандын аткан адамдын аты менен пайгамбарыбызга жеткени дагы биздин пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат. Пайгамбарыбыз айтат: мага көп салават айткыла, чындыгында атайын салаватка салават менен алектенген периштелер бар дейт. Алар силердин салаватыңарды мага жеткирип келет. Эй Мухаммад, баланча сага салават айтты деп. Мына ошондуктан бул болсо дагы биз үчүн өтө маанилүү. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: инна лиллахи малаикатун саяхун. Алла Тааланын периштелери бар экен, жер бетинде айланып кезип жүргөн. Алар ошол мага айткан салаваттарды мага жеткирип келет дейт. Бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнөн бизге далил. Ал эми дагы бир пайгамбарга салават айткандын пайдаларынан бул биз дайыма бата дуа тилек кылабыз. Ад-дуау мухул ибада дейт пайгамбарыбыз. Дуа момун мусулмандын чыныгы ибадатынын маңызы дейт. Мына ошондуктан ибадат кылган учурда биз дуа кылган учурда ибадат кылып аткандай болуп эсептелет экенбиз дагы. Мына ошол бата дуабыздын кабыл болуусу биринчи Алла Таалага хамд саналар, пайгамбарга салаваттар менен айтылган болсо, бул кабыл болот дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху риваят кылган хадисте: инна дуаа мауқуфун байна самаи вал ард дейт. Адамдын кылган дуасы токтоп турат дейт. Эч качан көтөрүлбөйт дейт, кабыл болбой турат. Мага салават айтылмайынча дейт пайгамбарыбыз. Мына ошондуктан дайыма пайгамбарыбызга баягы дуа кылганда пайгамбарыбыз айтып атат: иза солла ахадукум, эгер силер дуа кыла турган болсоңор дейт, биринчи Алла Таалага мактооду айтып баштагыла дейт. Альхамдулилля деп. Андан кийин пайгамбарга салават айтып баштагыла, андан кийин бата дуа тилегиңерди кылгыла. Мына ошол бата дуанын тилектин кабыл болуусуна себеп болот дейт. Ошол эле учурда эгер пайгамбарыбыздын аты аталган учурда биз пайгамбарга салават айтпай койгон болсок, ол эң бир сараңдыктын белгиси экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ал-бахилу ман зикрту индаху фалам юсалли алайя дейт. Чыныгы сараң адам анын алдында менин атым аталса, мага салават айтпаган адам дейт. Башка бир хадисте пайгамбар айтат: инна абхалун наси, эң бир адамдардын сараңы анын алдында менин атым аталса, салават айтпаганы дейт. Мына ошондуктан биз дайыма пайгамбарга салават айтып турганыбыз жакшы болот. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу бул ошол адамга бейиш жолун көрсөтөт дейт. Пайгамбарыбыз айтат бир хадисинде: ман зукирту индаху фалам юсалли алайя факат хатта тарихул жанна дейт. Кимдин алдында менин атым аталса, ал салават айтпаса, анда ал бейиш жолунан башка жолго четтеп кеткен болот дейт. Мына ошол хадистин маанин ала турган болсок, пайгамбарыбызга салават айткан болсо, демек ал туура бейиштин жолунда жүрөт деген маанини берет экен. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтуу бул момун мусулмандын чыныгы ыймандуу экендигинин белгилеринин бири дейт. Пайгамбарыбыз айтат: ла юмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валадихи ва валидихи ван наси ажмаин дейт. Бир момун мусулманга ата энесинен, бала чакасынан, башка адамдардан мен жакшы сүйкүмдүү болбоюнча, ал адам толук ыймандуу боло албайт дейт пайгамбарыбыз. Мына ошондуктан биздин момун мусулмандардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди караңгылыктан ыйман нурун алып чыккандыгы, өзүнүн шафаатын берем дегендиги, момун мусулмандарга рахмат үчүн жиберилгендиги, эң акыркы сөзү, осуяты, намаз жана менин үммөтүм деп бул дүйнөдөн өткөндүгү, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн үммөтүн жакшы көргөндүгү. Биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы көргөндүгүбүздүн бир тарабы бул дайыма пайгамбарыбызга салават саламдарды айтуу экен. Ошондой эле кайсы бир мажлисте, кайсы бир жыйында отурган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аягында салаваттарды айтып кеткен болсок, мына ошол мажлистин берекесине далил экен. Ал эми айтылбай калган болсо ошол жыйындарда, ошол жердин берекесиз болгондугуна дагы далил болуп эсептелинет экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: маштама каумун сумма тафарраку. Кайсы бир адамдар бир жерге жыйналып, кийин эч бир Алла Тааланы зикир кылбай, пайгамбарга салават айтпай кетип калган болсо,
ал жерде берекесиздик болот, же болбосо бир өлүмтүктүн алдынан туруп кеткен сыяктуу эле болот деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Мына ошондон кандай биздин жыйындарыбыз, мажлистерибиз болбосун, ошол жыйында сөзсүз түрдө Аллага улуктоолор, зикирлер болуп, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтылып туруусу бул өтө жакшы нерсе. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуунун пайдаларынын бири бул окуяда ушундай айтылат. Бул окуяны ошо Суфьян Саури айтат. Күндөрдүн бир күнүндө бир кишинин айткан окуясын айтат. Мен бир кишини көрүп калдым дейт. Ал дайыма ар бир кадам таштаган сайын, баскан турган сайын пайгамбарга салаваттарды айта берет экен дейт. Анан мен ал кишиден сурадым дейт. О мусулман бир тууганым, сиз дайыма Алла Таалага салават айтат экенсиз. Тасбихке караганда да, тахлил, тахмидке караганда дагы салаватты көп айтып атасыз. Анын бир себеби барбы дейт. Ошол киши бул Суфьян Саурини танып калып, Суфьян Саури бул ушу өзүнүн доорундагы эң бир алым аулиялардын, таквалардын бири болгондуктан, эгер сен ушул замандын эң бир алым таквасы болбогонуңда, мен ушул сырымды сага айтпайт элем. Бул окуя мындай болду дейт. Күндөрдүн бир күндө биз атам экөөбүз сүйлөшүп, атамды алып ажылыкка жөнөп калдык. Ошол ажыга бара жаткан учурда жолдо атам ооруп калды. Андан аракет кылдым, аябай дарылап кам көрдүм, бирок баары бир Алланын буйругу экен, атам каза болуп калды дейт. Бирок атам каза болгондон кийин эле жүзү капкара болуп карайып калды дейт. Анан ошол бир материал менен, чүпүрөк менен бетин жабып койдум. Ошол жерде отуруп бир аз уйку сурап кетип, уктап кетиптирмин. Ошол түшүмдө менин жаныма бир киши басып келди дейт. Андай кишини эч көргөн эмесмин. Өтө татынакай, кийими да таза, жыпар жыттуу, өтө көңүлдү ача турган жагымдуу киши экен. Ал келди дагы унчукпай эле келип, атамдын бетине жабып койгон ошол бир материалды ачып туруп, колу менен жүзүнө ушундай сүргөндө карайып калган атамдын жүзү агарып калды дейт. Анан унчукпай эле кайра басып жөнөгөндө мен багы чепкенин этегинен кармап кайрылып калдым дейт. О урматтуу бир тууган, сизди Алла Таала бизге насип кылыптыр. Атам ушундай абалда турганда абалы өзгөрүп калды дегенде, эмне сен мени тааныбайсыңбы? Мен Мухаммад ибн Абдилла. Мен Абдулланын барасы Мухаммадмын, Мухаммад пайгамбар. Ушундай муктаждарга шафаатчы болуп жардам берүүчүмүн. Ал эми сенин атаң болсо, чындыгында өзүнүн нафсына көп эле зулумдук кылган адам эле. Туура эмес иштерди кылып коет эле. Бирок анын дайыма пайгамбарга мага айткан салаваты такыр токтобойт эле дейт. Басканда, турганда дайыма салават айтып жүргөндүктөн, ушу ооруп жаткан учурда дагы ушундай салаватты айтып жардам сурагандыктан мен мына ушундай жардамымды бергени келдим дейт. Анан ушул киши айтат, мен ушул сөздөн кийин ойгонуп кетсем, ойгонуп кетип атамдын бетин ачсам, баягы кара болгон бети агарып калыптыр дейт. Мына ошондон кийин дайыма менин жашоодогу бир негизги жолумдун бири пайгамбарга салават айтуу болуп калды деп, мына өзүнүн ошол башынан өткөн окуясын бизге Суфьян Саури ушундай айтып берип атат. Бул болсо дагы чындыгында пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуунун, дуа тилек кылуунун эң бир жакшы пайдаларынан деп билсек болот. Пайгамбарга салават айтуу бул Алла Тааланын буйругуна баш ийүү экен. Алла Таала салават айткыла деп момун мусулмандарга айтып аткандыктан биз мына ушул буйрукту аткарып пайгамбарга салават айтабыз. Салават айткан адамга Алла Таала 10 соопту жазып, 10 катаны ал адамдан кечирет экен. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, айта берсек чындыгында алымдарыбыз аябай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көп пайдаларды эсептеп кеткен. Эсептей берсек аябай көп болуп эсептелинет. Мына ошондон биз жашообуздагы көптөгөн ибадаттарды аткарабыз, жакшы иштерди, турмуш тиричиликте ар кандай окуялар болот. Мына ошондуктан биздин акыретке болгон даярдыгыбызды дагы унутпастан, ошо 5 убак намаздын жанында, орозолордун жанында, колдон келишинче ажылыктарды аткарып, жанында дайыма Алла Тааланы зикир кылуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айтып жүргөн болсок, бул ар бир момун мусулман үчүн пайдалуу. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул айткандарга баарыбызга амал кылганга Алла Таала күч кубат берген болсун. Дагы бир жолу жума күнүңүздөр куттуу болсун. Аллаху субханаху ва таала тилеген ойлогон максатыңыздарды берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.